anneni var sözünüzü. Ve Nalun Bey, Hasan Bey'in balasını. Bu kızı alayım.
Parmağım basmayınca elini kendi başından beni öpsün deme aklıma bura gelmese. Haberimiz olan var, kız haberimiz çoğan var. Akıl ve sizler çoğandır, kız o çoğan döneyim. 30 binin koyları, oğuzdan kalın geleyim.
Gelecek bir göremeyiz. Bu tutam etkinliğin elindir. Ömür boyu.
vasiyetliyim. Aldın alamayla kocanın bıktı. Kandan göre çakırçı. Ballarımda bir cittayım.
çıkara. Hayraca şu sonuna
Özgöçökün bayağı altmıştan aşkanda değil. Atandın aldap gücün al değil. Bugün oşol söz tuttuğuna gelip duran Satılgan Osmanoviç mikrofon geldi mi? Satılgan Osmanoviç özünün yaşına karabay. Koy tutturup momentin bugün spektakl görsetip atat öz eline. Birinci ret şu ağabey üçün kol çap koy başladı. Tarihini aytып oturmayın. Bu Ayyevay güç menen kıyınçılık menen jasılat opera. Özünüzдөр bayqadыңыздар, başka teatrlarda artistler çıkıp ele özünün rolünü oynap koyat. Al endi bu teatrda özgöçö opera teatrında özgöçö şartlar gerek. Misalı orkestr özünüzдөр gördüğünüzдөр abdan kolundan gelişince can talaşıp taza oynap çın yüreğinden sizlerge tartılады. Мынау дирижер, художник, анан режиссер, мынау ушуларга рахмат айталы. Ал эми мынау жерде турган солисттерди айта турган болсо байкадыңыздар. Өзүнүн терисинен чыгып кеткичекти жан талашып ырдашты, бийлешти дегендей, болгон өнөрүн тартуулашты. Мына ушуларга да чоң рахмат. Ал эми Либреттасын жазған екеуіз белгілеріңізші. Мына красавицаға қол шақпайыңыздар. Еңбегін опыл қорғай болды. Бұл кішінің еңбегін көрдік. Айевай hareket қылған екен. Бірінші жолы либретта жазсадағы қолынан келішінше тартуысы елге жақты. Ошол үшін бұл кішіге де қол шағыңыздар. Satılgan Osmanoviç жөнүндө айта турган болсок, бул киши азыркы профессионал композиторлордун эң алдыңкы корифей аксакалдарынын бири. Бул кишиге чын жүрөгүбүздөн мындан ары дагы ийгиликтерди каалайлы. Ден соолугу чын болсун, 100дөн ашсын, бардыгыбыз тең ошол тилекке кошулалы. Кандай дейсиздер? Мынау жерде либретта жазған красавица екеуіске сөз береді деп тұрамады. Келіңіз. Ушул бүгүн биреле мен үчүн эмес, бардык кыргыз эли үчүн байрам деп мен эсептейм. Себеби 35 жылдан бери улуттук опера bir şu libretto жазып бактык, коюп бактык. Бул биринчи жолу коюп бактык. Мурат акимович сизге чоң рахмат. Өзүңүздөр бул биздин улуттук опера, ушу опера жанрында кандай көрүнөт экен? Кол чапсаңыздар ошондо көрүнөт. Ең алдын ушул либреттонун музыкасын жазган Сатылган Осмонович агайыма таазим этем. Рахмат. Андан кийин
кийин ушул либреттону коюш үчүн өзүнүн маңдай терин төгүп иштеген ушул жердеги жааматка таазим этем. Концертмейстер Нуржан Токтобекова. Либреттонун редакцияланган варианты Таалай Буронов деген композитор агайыбыз болуп жатат. Таалай Буронов агайыбыз болуп. Анан ушул либреттону койгон режиссер агайыбыз Саппаев Искендер Кубанычбекович келип койгонсуз. Андан кийин ошондой эле чоң эмгек биздин маэстро, дирижер Нурман Полотов. Балетте биздин мына бийин кыргыздын тоюн Сатылган Осмонович өзүңүз айткансыз. Мен бир ушул либреттого музыка жазсам, анан Курманжан менен Алымбек Татканы үйлөндүрүп туруп, анан кыргыздын бийин бир балетте көрсөтсөм депчи. Ошол балетмейстер бизде Айзада Тупакова кыргыз эли артистасы. Анан биздин ушул өзүңүздөр көрүп атасыздар, сахна кандай кооз, либреттонун маани маңызына жараша, жарашыктуу, ар бир окуяга жараша биздин сахнаны сүрөттөгөн кыргыз эл сүрөтчүсү Марат Шарафиденов агайыбыз арасында. Командировкада экен. Анан кийин главный ролдорду бизде көрүп атасыздар, Курманжан Татканын жаш кезин аткарган биздин Айзерек Момунова деген кыз келип коебузчу. Ошол эле Алымбек Татканын жаш кезин аткарган Нуржигит Атанов. Курманжан Татканын акырына чейин кайгысын, муңун, кейишин, бейишин, эрке тартууларын бактысын Токоева. Ошол эле Алымбек Татканын орто жаш кезинен картайганына чейин аткарган биздин кыргыз эл артисти Бакыт Үгеев. Айкам Курманжан Татканын апасы Алтынай Алибаева. Биздин Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Сталбек Жунушалиев Курманжан Татканын атасын аткарган Маматбайдын ролунда. Камчыбек Камчыбектин ролунда аткарганда ушунчалык жан берип аткарды өзүңүздөр көрдүңүздөр. Чоң рахмат. Чыгармачылык ийгилик, Бактыбек кол чапкан. Анан калгандардын баардыгын айтып отурсак көп экен. Анан ушул коллективге, хор коллективине, хордун жетекчиси, кыргыз эл артисти биздин Карагул Пленчиев агайга терең ыраазычылык билдиребиз. Анан ушул ар бир жерде Акжолтой деген сөз бар. Ушул жерге Бегали Муратбек Акимович келип, биздин Алымбек менен Курманжан Таткан либреттосу коюлуп, Муратбек Акимович Акжолтой болдуңуз. Сизге чоң рахмат. Азыр мына мага гүл берип аткан Зина Караевна деген биздин профессор экенбиз. Курманжан Таткан
биздин окумуштуу эжекебиз бар болуңуз. Анан ушул жерде урматтуу калайык калк, бизде Алымбек Дакканын урпактары уучубуз кур эмес экен, дүйнө жүзүнө таркап кеткен экен, интернет блоктарынан окуп атсаңыздар керек. Анан алар дагы жөнөкөй эмес экен. Ошо Алымбек Дакканын урпактары Алымбек Дакка фондун түзүп, аны жетектеп аткан биздин Алымбек Дакканын түздөн түз урпагы Эгембердиев Абдуллабекти чакырып койсок. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор. Бүгүн биз үчүн чоң майрам. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн көтөрүлүшүнө чоң салым кошкон улуу инсандар чагылдырылган либреттону коюп атасыздар. Биз опера. Биз мына урпактары Алымбек Дакка фонду Кыргыздын каада салтын, үрп-адатын, кыргыз тилин жайылтууга болгон жардамыбызды берип атабыз. Тарыхый изилдөөлөрдү жүргүзүп, бардык кызыктар адамдар менен кызматташып атабыз. Мындан ары сиздер менен дагы кызматташабыз деген ойдомун. Бир аз сүйлөп турам, анткени баягы жарым сааттын ичинде жүрөктү дүркүрөткөн сонун тартуу кылдыңыздар. Анан биз дагы куру келбей, колубуздан келишинче мындай ыраазычылык билдирип коелу деп чечтик. Биринчи, улуттук мурасты сактоого жана жайылтууга, тарыхый инсандарды даңазалоого кошкон салым үчүн Кыргыз улуттук опера жана балет театрынын чыгармачылык жарматы 100 000 сом менен сыйлап коелу деп чечтик. Бул жакта аксакалыбыз Кыргыз Республикасынын эл артисти Сатылган Осмоновичке 50 000 сом. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер акын эжебиз Буяша Астынбекова. Чоң рахмат. Улуу инсан, мамлекеттик ишмер, коомдук ишмер Алымбек Дакканын урпактары улана берсин. Улуу жолдо жүргөн ушул уул кыздарыбызга Алымбек Дакка фондуна ийгилик, ак жолу ачылсын. Эми кадырман коноктор, баягы ар бир нерсенин башталышы болот. Эми мындан ары уландысы, мына эжекебиз айткандай, жол ачык болуп, ушул спектакль дайыма коюлгандай болсун дейли. Мынакей жетишпеген жагын жетиштирип, ашып баратса аны теңеп дегендей, Кудай буйрса аракет менен бул спектакльди кармап калууга аракет кылабыз. Мындан ары келип туруңуздар, мындан ары жакшы гана спектакльдар, жакшы гана нерселер болуп турсун биздин операда. Сиздерге чоң рахмат. Аксакалыбыз бир-эки ооз сөз айтып коеюн деп атат. Кымбаттуу эл журтум, ушул келип катышып көргөнүңөр үчүн мен абдан ыраазымын. Анан Murat'ı böyle
bundan keyin işiniz yüklü olsun. Biz yok. Murat'a rahmet. Var mı oğlumuzlar?